Кызылча даамдуулугун Нарын райондагы Орто Нур айылынын фермери Максат Исаков чарбасында сандан сапатка өтүүгө аракет кылып, сүт багытындагы асыл тукум уйларды багууда. Асыл тукум болсо эле сүттү көп берип калбайт, тоютуна көңүл буруу керек дейт фермер. Фермер 2 жылдан бери тоют кызылчасын өстүрүп сыноо катары пайдаланып келет. Бир сотуй аянттан 1 тоннага чукул кызылча алган фермер бул тоюттун азыктуулугу жана мал үчүн пайдалуу касиеттерин байкаган. Уйларга сүттү көбөйтүүдө башка тоютка караганда көбүрөөк эффектисин берет экен. Сотуна 1 тоннага чейин берет экен. Быйыл 1-2 сот кайдадык элек 2 тоннанын тегерегинде чыкты да. Эндиги жылы ошо кийинки жылдары гектарга чейин көбөйтөлү деген максат бар да. Өрөндө айыл чарба кооперативин түзүшкөн дыйкан фермерлер атайын талаачылык жана тоют даярдоо боюнча окууларды окушуп, арпа, буудай, көп жылдык чөп жана жүгөрүдөн чыктуу тоют даярдашкан. Бул жылы мына ушул тоют менен мал жандыктарын багышат. Тоют кызылчасы эле эмес, сенаш силос да колдонобуз да. Ошол себептен мурун эгер чөп берип келаткан болсок, мисалы 6 литр сүт берип аткан уй болсо, ушундай тоюттун рационун көбөйтүп, түрдүү чыктуу тоют жана ушул сыяктуу тоюттарды бергенде 10 литрге чейин берип калды да азыр уйлар. Сүт багытындагы уйларды багуу фермерчилик менен алектенүүнүн маанилүү түрү. Жогорку сапаттагы сүт нукра таза азыктарына дайым суроо талап чоң. Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу багытында Айыл чарба министрлиги жана Каржы министрлиги биргеликте долбоор ишке ашырып, Ысык көл, Нарын жана Талас облустарында 3000 фермер окутулган. Долбоордун ишке ашырылуусу менен 120 топ атайын гранттык колдоо алышып, мал сарайларын куруп, айыл чарба жабдуулары менен камсыздалган. Ошону менен катар бул фермерлер сүт багытындагы уйларды алууга пайсыз насыя алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Анан ошо 3-чү фазасында бул багбанчылык жагынан да караштырып атабыз. Нарын областында ойлоп атабыз 5 районунда ар бир районду 2ден кылып, жалпы Нарын областында 10 мындай эксперимент алдык. Мында бак түзөк деп атабыз, мындай бак питомниктерди курсак дегендейчи. Долбоордун алкагында колдоо алган фермерлер бүгүн өндүргөн продукциясын жарманкеге коюшкан. Алар малга даярдалган чыктуу тоюттардын түрлөрүн, гидропоника сүт азыктарынын түрү жана мал багуудагы заманбап жабдуулар. Иш чарага келген облус башчысы фермерлердин иши менен таанышып, ишкердүүлүктү колдоо багытында жасалып жаткан иштерге токтолду. Ошондой эле Теңир Той өнүктүрүү фондусуна долбоор жазып, колдоо алышса болоорун белгиледи. 20 миллион сомго чейин бизнес 2% менен берилет. Азыр бизден бөлөк эч ким 2% менен бербейт. Эч ким. Бирөөнөн турам. Сиздер эң арзаны 8%дан, биз 2%дан беребиз. Ушул биздин фонддун талаптарына ылайык, ал талаптар банктардыкындай эмес. Жеңилдетилген талаптар бар, ошол тапшырылат, анан биз каржылап беребиз. Айыл чарба тармагындагы мындай жетишкендиктер менен сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору жыйынтыкталды. Эми долбоордун 3-чү этабы башталып, ага Нарын облусундагы малды асылдандыруу жана багбанчылык кластерин өнүктүрүү максатында иштер уланмакчы. Гулера Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.